Апта ичиндеги маанилүү жаңылыктар, студияда Диана Нурлан кызы. 2024 жылдын 18 июнунда Ички иштер министрлигинин милициянын генерал-майору Эргешалиев атындагы академиясында салтанаттуу бүтүрүү аземии болуп өттү. Быйыл окуу жайды 100 курсант аяктап жатат. Алардын ичинен 5 курсант артыкчылык дипломдорун алышты. Бүтүрүү аземий милициянын генерал-майору Эргешалиевдин айкелине гүл чамбарларын коюу менен башталды. Иш-чара Саптык аянтта улантылып, өзүнүн келечегин милициядан көрүп, аны татаал жана жооптуу жолунда кызмат өтөө үчүн даярдыктан өткөн бүтүрүүчүлөргө дипломдор тапшырылды. Жаш офицерлерге министр Улан Ниязбеков куттуктоо сөздөрүн айтып, мындан 4 жыл мурда эл алдында жана мамлекет алдында коомдук коопсуздукту сактоодо, кылмыштуулукка каршы күрөшүүгө ант беришкен биздин курсанттар бүгүн окууларын ийгиликтүү аякташып, милициянын офицери намына татыктуу болуп, ички иштер органдарынын катарына кошулушту. Академиянын курсанты деген макамды чыдамкайлык менен басып өтүп, кыргыз милициясынын кызматкери деген ары татаал, ары кооптуу, жоопкерчиликтүү жана сыймыктуу милдеттерди аркалоого бел байлап турушат. Балдар кыздарыбызды ар тараптан колдоп, өлкөбүздүн тынчтыгын коргосун, элибиздин керегине жарасын деп окутуп, жогорку милдетке багыт бергениңиздер үчүн өзүмдүн жана ушул жерде турган генералдардын атынан рахмат айтып, ыраазычылык билдирем деди ал. Билимге сугарылган курсанттардын билим уясынан чыгарып жатып, Ички иштер министрлигинин академиясынын башчысы, милициянын генерал-майору Тариел Абетов, мындан ары алган билимиңерди кызматтык тажрыйбаңар менен айкалыштырып, эл менен байланышты чындап, милициянын коомдогу кадыр-баркын көтөрүү менен жогорку кесипкөйлүүлүктү жана кызматынан жан дили менен берилгендикти көрсөтөсүңөр деп ишенем. Элибиздин жыргалчылыгы, туруктуу жашоосу жана келечеги үчүн талыкпай иштеп, жарандардын эркиндигин бекем сактоого арналган багытыңарда дайыма ийгиликтер жарала беришине тилектешмин деди. Мындан сырткары бүтүүчүлөрдү генералдар, ардагерлер, ата-энелери куттуктап, чын дилинен чыккан каалоо тилектерин билдиришти. Ал эми салтанаттуу иш-чарага курсанттардын сызыкча тобунун курал менен саптык өнүгүүлөрдү көрсөтүүсү жана бүтүрүүчүлөрдүн коштошуу офицердик вальсы көрк кошту. Салтанаттуу иш-чара үйлүмө аспаптар оркестринин аткаруусу менен бүтүрүүчүлөрдүн Ички иштер министрлигинин академиясынын күжүрмөн туусу менен коштошуусу жана салтанаттык жүрүшү менен аяктады. 2024 жылдын 18 июнунда Ички иштер министрлигинин милициянын генерал-майору Эргешалиев атындагы академиясында кыргыз милициясынын 100 жылдыгына карата Кыргыз милициясы кылым чегинде аттуу эл аралык илимий практикалык конференция болуп өттү. Илимий иш-чарага Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттары, Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси Бекбосун Бөрөбашев, Ички иштер министри милициянын генерал-лейтенанты Улан Ниязбеков, Ички иштер министрлигинин генералдары Феликс Колов, Садырбек Дубанаев, Мыктыбек Абдылдаев, Тилек Асаналиев жана башка ардагерлер, түзүмдөрүнүн башчылары, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын өкүлдөрү, өкмөттүк эмес уюмдар, Кыргыз Республикасынын алдыңкы окумуштуулары, ата мекендик жана чет өлкөлүк жогорку окуу жайларынын профессордук окутуучулук курамдары катышты. Конференция коомдогу мыйзамдуулукту камсыздоо үчүн анын маанилүүлүгүн эске алуу менен кыргыз милициясынын тарыхый жана заманбап ролун изилдөө жана талкуулоо, ошондой эле коомдук талаптарды жана заманбап чакырыктардын шартында анын ишмердүүлүгүнүн жакшыртуунун жолдорун изилдөө максатына өткөрүлдү. Мааракелик иш-чараны Ички иштер министри милициянын генерал-лейтенанты Улан Ниязбеков ачып, кыргыз милициясында өмүр бою кызмат өтөп, жашоосун арнап, тагдырын байлап, эли жери үчүн жанын курмандыкка чапкан улуу мундун тарыхын унутпай, ар бирибиз даңазалап, өчпөс насаат катары көкүрөгүбүзгө бекем сактап жүрүшүбүз абзел экендигин баса белгиледи. Эл аралык илимий иш-чарада кыргыз милициясынын тарыхый өнүгүү жолу, 100 жыл ичиндеги негизги этаптары жана жетишкендиктери, ички иштер органдарынын ишин жакшыртуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу, коом менен өз ара аракеттенүүсүн жогорулатуу, жаш окумуштууларды жана адистерди укук коргоо органдарына байланыштуу илимий изилдөө иштерине тартуу маселелери каралды. Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча кызматынын кызматкерлери тарабынан нелегал трафик, ыкчам алдын алуу жана издөө иш-чараларынын биринчи этабы өткөрүлдү. 2024 жылдын 3-июнунан баштап 9-июнуна чейин өткөрүлгөн ыкчам алдын алуу жана издөө иш-чараларынын жүрүшүндө төмөнкүдөй иштер аткарылды. Мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү чөйрөсүндө жалпысынан 1352 укук бузуу аныкталган. Ошондой эле мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өткөн 2 факты, экстремизмге каршы күрөшүү боюнча 7 кылмыш аныкталды. Иш-чаранын жүрүшүндө 2 ок атуучу курал алынды.
Жалпы суммасы 6.771.000 сом айып салынды. Андан сырткары операциянын жүрүшүндө Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын экстремизм жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматынын кызматкерлери мыйзамсыз иштеп жаткан диний мекеменин мыйзамсыз ишин аныкташып токтотушкан. Анда жашы жетелектерге жана өспүрүмдөргө дин сабагы уруксаты жок окутулган. Аталган мекеме толугу менен жабылып, таалим алгандар ата-энелерине өткөрүлүп берилип, Кыргыз Республикасынын аймагында болуу тартибинин сакталышы боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Июнь айынын башында Ички иштер министрлигине арыз менен Чолпон Ата шаарынын тургуну И.Б. кайрылган. Анда ал 2022 жылдын октябрь айында шаардык кеңештин депутаты А.У. себеби жок травматикалык тапанча менен аны 2 жолу атып, денесине залал келтиргенин билдирип, чара көрүүнү өтүнгөн. Соттук медициналык экспертиза жүргүзүлүп, жабырлануучунун далысында жана сол билегинде 2 так бар экендиги аныкталган. Жабырлануучу укук коргоо органдарына кеч кайрылуусунун себебин депутат Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү менен байланышта болгондуктан өз өмүрү жана ден соолугу үчүн корккондугу менен түшүндүргөн. Аталган окуя Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 282-беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, Ысык көл облусунун аймагында 1979 жылы туулган А.У. кармалды. Кармалган жаран убактылуу кармоо жайына киргизилип, учурда кылмыш иши боюнча тергөө уланууда. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары тарабынан интернет тармагында экстремисттик террористтик уюмдардын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюу боюнча ыкчам иштер жүргүзүлүүдө. Борбор кааладан интернет аркылуу жарандарды экстремисттик террористтик уюмдардын катарына кошулууга азгырган чет өлкөлүк жаранды кармашты. Ал Кыргызстанда ишмердүүлүгүнө тыюу салынган Өзбекстандын Ислам кыймылы жана Джамат ат-Тахвид вал Джихад террористтик уюмдарынын активдүү мүчөсү болгон. Бул жаран Кыргыз Республикасынын аймагында өзүнүн катарында башка жарандарды кошуу үчүн азгыруу иштери менен алектенүүгө шектелүүдө. Жогорудагы факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 332-беренесинин 1-бөлүмүндө көрсөтүлгөн кылмыш белгилери боюнча кылмыш иши козголду. Учурда кармалган шектүү күнөөсүн толугу менен мойнуна алып, топтолгон материал сотко өттү. Бул кылмыш ишине тиешеси барларды аныктоо боюнча ыкчам иликтөө иш-чаралары жүрүп жатат. 2024 жылдын 1-июнь күнү Ички иштер министрлигинин демилгеси менен Феликс Дзержинский атындагы Сейилдөө аянтчасына көрктөндүрүү иштери аяктап ишке берилген. Сейилдөө аянтчасында 30дан ашык жарыктандыруу шамдары жана 18ден ашык эс алуучу отургучтары жайгаштырылган. Аянтчанын жол катмары асфальт менен жаңыртылып, жашыл чөп аянтчасы жана гүлдөр отургузулган. Андан сырткары бак-дарактарды сугаруу системасы дагы орнотулган. Жарандардын коопсуздугун камсыздоо максатында видео байкоо камералары коюлуп, ишке киргизилген. Бүгүнкү күндө эс алуучулардын саны көбөйүп, шаардыктар жана борбордун коноктору Сейилдөө аянтчасында кубаныч менен убакыт өткөрүп жатышат. Жарандар жаңыланууларга кубанып, мурунку абалын азыркы кайра жаңылануусу менен салыштырып, олуттуу өзгөрүүлөрдү баса белгилешет. Атайын бир проект түзүп турган, ушул Эркиндик көчөсүн элдер эс ала турган жай кылабыз дешип. Анан ошого карата ушул паркты бул МВДга бекитип беришкен да. Силер аны кармайсыңар деп. Манан МВДлар жакында жанагы ден детей деген болбоду? Ошо күнү ачылышы жасады. Ага чейин атайлап жасады. Эми жакшы болуп калды. Элдер эс ала турган жай болуп калды. Шахмат ойногон балдар көчөдөгү бир жерге шахмат ойногон жасасыз болсо, ошол жерде шахмат ойнойт, электеп атышат. Кофе иче турган жайын жасап койсо деп айтып атышат дагы мындай. Шагылып, оңдоодо жакшы болду, нормально болуп калды. Ошондой эле жарандар Кыргыз Республикасынын президентине жана Ички иштер министрлигинин жетекчилигине ыраазычылыгын билдиришип, көрктөндүрүү иштери мындан ары да уланарына ишенимин билдиришти. Эскерте кетсек, Феликс Дзержинский атындагы Сейилдөө аянтчасын көрктөндүрүү иштери кыска мөөнөттө аяктаган. Ички иштер министрлиги борбор калаанын тургундарын жана конокторун жаңы эс алуучу жайларга аяр мамиле кылууга чакырат. Ысыктын башталышы менен ачык терезелер балдар үчүн кооптуу булакка айланат. Тилекке каршы жыл сайын балдар терезеден кулап, оор жаракат алып, ал тургай өлүмгө дуушар болгон трагедиялар болот. Ошондуктан өзгөчө ата-энелер өтө кылдаттык менен сак болушу керек. Коопсуздук торлорун жана терезе кулпларын орнотуу, терезелерге кирүү мүмкүнчүлүгүн чектөө, туруктуу көзөмөл, эч качан кичинекей баланы кароосуз калтырбаңыз. Коопсуздук эрежелерин түшүндүрүү, курт кумурскалардан сактануучу терезе торлорун этияттык менен колдонуу. Ар бир ата-эне эстен чыгарбашы керек. Көңүл буруу жана камкордук балдардын коопсуздугунун жана ден соолугунун ачкычы болуп саналат. Апта ичиндеги маанилүү жаңылыктар. Ички иштер министрлиги, Диана Нурлан кызы.